Америкадагы спорт клубтарынын биринде 60 жаштагы пенсионерлер волейбол ойношот. Мында баары кадимки мелдештегидей эсептелет. Ар дайым ден соолукта болууну көздөгөн улгайган адамдардын жашы эске алынып, аларга жараша шарттар да каралган. Бул жерге алар жумасына 3 жолу келишет. Спорт клубунун директорунун айтуусунда, спорт улгайган кишилерге ден соолугуна гана пайдасын тийгизбестен, маанайын көтөрүүгө да жардам берет. Баарыбыз эле жакшы билебиз. Көпчүлүк эртең менен туруп көнүгүү жасоодон зеригишет. Спорттун бул түрү жашы өтүп калган адамдарга кыймылда болуп турууга жардам берет. Алар мында келүүнү чыдамсыздык менен күтүшөт. As a side benefit, they also exercise. Отуруп алып тоо ойноо улгайган адамдардын жүрөгүнө да пайда. 50 жаштан өтүп калган адамдар менен иштешкен Линда Мелон бул нерсе кары адамдарга зыяны жок. Алар кулап кетет деп да коркпойбуз дейт. Адистер 65-тен жогору жаштагы адамдар көбүнчө каттуу кулагандан жабыр татышат. Кээде өмүрү менен куш айтышкан учурларда кездешет деп айтышат. А биз болсо бул жерде улгайган кишилерди жыгылуудан алыс болууга үйрөтөбүз. 80 жаштагы Лори бул спорттон көп пайдалуу нерселерди алганын жашырбайт. Бул жерден көп досторду таптым. Өзүм күчтүү болууга үйрөндүм. Кыймыл аракетим жакшырып, өзүмдү жеңил сезе баштадым. Менде азыр баары жакшы. Эми дайым спорт менен машыгып турамын. Катышуучуларды атайын үйрөтүүчүлөр көзөмөлдөп турат. Кимдир ордунан туруп алса, же болбосо топту алыска ыргытып жиберсе, ага штраф картасы көтөрүлөт. Ошондой эле алар улгайган кишилердин коопсуздугуна да көз салып турушат.